Саламатсыңар балдар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 6 класс материалында берилген Уsun мамлекети деген теманы мен, Мурзаев Сүйүнали, силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты тарыхый картаны пайдалануу менен байыркы цивилизациялардын урдун, алардын жаратылыш шарттарын жазып бере алышыбыз керек экен. Маданияттын негизги жетишкендиктерине мүнөздөмө берүү менен дүйнөлүк маданиятка байыркы цивилизациянын кошкон салымын баалоо аркылуу анын маданий өнүгүштөгү өзгөчө маанилүүлүгүн аныктай алышыбыз керек экен. Тарыхка объективдүү көз караш менен анализ берүүгө калыптанышыбыз керек экен. Силерге алгач эле үй тапшырманы текшерүү максатында дал келтиргиле тапшырмасы берилген. Бул дал келтиргиле тапшырмасында тарыхый инсандар, алардын титулдары жазылган. Силер окуу үчүн жана тарыхый инсандар менен титулдарын дал келтирүү үчүн 10 секунд убакыт берилет. Азаматсыңар балдар. Менимче бардыгыңар туура таптыңар деп ойлоймун. Киреки албетте перстердин башкаруучусу, Александр Македонский гректердин башкаруучусу, ал эми Томирис сактардын башкаруучусу. Уsun урууларынын Жети сууга көчүп келиши. Усундар а дегенде хундар жана юэчилер менен коңшулаш болуп, Улуу Кытай дубалынын батыш жагына көчүп жүрүшкөн. Алардын бир бөлүгү биздин заманга чейин 160-жылы сактарды жана юэчилерди талкалап, Теңир тоого жана Жети сууга көчүп келишкен. Көп убакыт өтпөй чыгыштан хундар менен, батыштан кангүйлөр, түштүктөн Фергана жана чыгыш Түркүстан менен чектешкен жаңы мамлекет түзүлгөн. Биздин заманга чейин 3-2 кылымдарда усундар Ысык көлдөн Балхашка чейинки аймакты ээлеген. Бул жерлерде усундардын отурукташкан кыштактары болгон. Уsun мамлекетинин борбору Чигу деген шаар болгон. Чигу кызыл өрөөндөгү шаар дегенди билдирет. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча, бул шаар Ысык көл облусунун Жетөгүз районунун борбору Кызыл суу айылынын этегинде жайгашкан. Чигу шаары түп суусу Ысык көлгө куйган жерде жайгашкан деген да божомол бар. Шаардын жашоочулары дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк менен кесиптенишкен. Кийин көлдүн деңгээли көтөрүлүп, шаардын негизги бөлүгү суу алдында калган. Уsun аталышы 10 урук эл дегенди түшүндүрөт. Усундардын падышасы Күнбак, Күнбий деп аталган. Күнбак аксакалдар кеңешине таянып иш жүргүзгөн. Биздин заманга чейин 117-жылы Уsun өлкөсүнө келген Кытай элчиси Чжан Сяндын маалыматы боюнча бул мамлекетте 120 000 үй бүлө, 630 000 адам жашаган. Жети суудагы сактар, юэчилер, кытайлар жана ошол мезгилдеги Борбордук Азияга үстөмдүк кылган хундар усундар менен мамиле түзүүгө аракеттерин жасаган. Усундардын Кытай империясы менен мамилеси. Биздин заманга чейин 2 кылымдын аягында Кытайдын Хан империясынын
алдында эки маанилүү милдет турган. Биринчиси эзелки душмандары болгон хундардын мамлекетин усундардын жардамы менен талкалоо. Экинчиси улуу жибек жолуна көзөмөл жүргүзүү эле. Император Уди биздин заманга чейин 2-кылымдын аягында 109-жылы усундарга баалуу белектерди жана күн бакка аялдыкка берүүгө кытайлык тектүү бийкени коштогон элчилерин жөнөтөт. Биздин заманга чейин 71-жылы усундардын 50.000 аскери кытайлардын 160.000 жоокерден турган армиясы менен бирдикте хундарды басып кирген. Хундар талкалангандан кийин усундар Кангуй жана Даван мамлекети менен тышкы саясий мамилелерди түзүшкөн. Усундардын чарбасы. Усундар жарым-жартылай көчмөндүү болуп мал багышкан. Ошол эле мезгилде Чүй өрөөнүнүн жана Ысык көлдүн жээгинде жашаган эл отурукташып, дыйканчылык менен алектенген. Алар арпа, буудай, ошондой эле жер жемиштерди өстүрүшкөн. Сугат иштери жүргүзүлгөн. Кол өнөрчүлөрү темирден жана жыгачтан ар түрдүү чарба буюмдарын, чоподон карапа идиштерин, алтындан жана күмүштөн асем кооздуктарын жасашкан. Усун коомунда социалдык теңсиздик өнүккөн. Теңсиздик аябагандай күч алган. Бай адамдар 4-5 миңден жылкы күтүшкөн. Усун мамлекетинде кулдар да болгон. Алар негизинен эркин жамааттарга үй чарбасында иштешкен. Диний ишенимдери. Усундар тиги дүйнөнүн бар экендигине, жандын өлбөстүгүнө ишенген. Өлгөн адамды коюудан мурда мүрзөнүн казанагын от менен тазалашкан. Бул өлгөн адамды күнөөлөрдөн арылтып, сөөк жата турган жайды зыяндуу күчтөрдөн тазалоо жөрөлгөсү болгон. Усундарда курмандык чалуу, мүрзөгө сөөк менен кошо тиричилик буюмдарын, тамак ашты кошо коюу салты өнүккөн. Аларда өлгөн адам кайрадан тирилет деген ишеним болгон. Усундар арбактарга, жаратылыштын кубулуштарына, өзгөчө күнгө, айга, жылдыздарга сыйынган. Көрүстөндөр жайгашкан жерлерге өтө аяр мамиле жасашкан. Усундар өздөрүнүн падышаларын, уруу башчыларын, аскер башчыларын сактар сыяктуу диаметри 80-100 метрге жеткен чоң дөбө мүрзөлөргө коюшкан. Ушуга байланыштуу биздин күндөргө чейин сакталып келген дөбө мүрзөлөр сак усун мүрзөлөрү деп аталган. Силерге атайын кроссворд тапшырмасы берилген. Бул жерде 3 суроо бар. Биринчи суроосун окуйбуз. Усун мамлекетинин борбору эмне деп аталган? Туура таптыңар. Бул Чигу болчу. Экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Күнбак Үнгүйми кайсы мамлекеттин башкаруучусу болгон? Туура таптыңар. Бул албетте Усун мамлекетинин башкаруучусу. Үчүнчү суроо. Кытайдын усундарга келген элчисинин аты жөнү ким болгон? Туура, бул Чжан Цзян. Ал эми акыркы сурообуз.
Қытай императору кайсы мамлекетке каршы согуш баштоо максатында усундар менен келишим түзгөн? Туура, Қытай императорунун же ошол мезгилдеги хан империясынын эң чоң душманы булар хундар болчу. Азаматсыңар балдар. Үйгө тапшырмалар берилет. Сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Усун, Күнбак, Чигу шаары. Өзүңөрдү текшергиле. Усун мамлекетинин борбору кандай аталган жана кайсы аймакта жайгашкан? Эмне үчүн кытайлар усундар менен жакшы мамиле түзгөн? Усун мамлекетинин хундар менен мамилеси жөнүндө айтып бергиле. Карта менен иштегиле. Усундардын мамлекети жайгашкан аймакты картадан көрсөткүлө. Сүрөттөргө баяндама. Усундардын колдонгон буюмдары жөнүндө эмне билесиңер? Ойлонгула жана талкуулагыла. Шаар калдыгы жана усундар колдонгон буюмдар эмне үчүн суу астында калган? Ушул тапшырмаларды аткарабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.